Instagram социалдык тармагынын Сапарбаев Медербек аттуу аккаунты төмөнкүдөй билдирүү жарыялады. Камчыбек Ташиев президенттикке талапкерлигин коюу чечимин кабыл алды. Сапарбаев Медербектин текстин өзгөртүүсүз беребиз. Элдик баатыр генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич албетте татыктуу кадр. Жада калса президенттикке да татыктуу. Президентке коет деп коомдо дароо талкуу жаралды. Көргөн көзүбүз, уккан кулагыбыз чын болсун. Соцсетте желдей тараган жаңылыкты угуп, манайым түшүп, кыжаалат болуп жаттым эле. Анткени мамлекетибиздин бүтүндүгү, элибиздин тынчтыгы, өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн башын сайдоого урматтуу генерал Камчыбек Ташиев. Эгерде генерал Ташиев биротоло азыркы бийликтен четтетилип калса, анда көп жакшылыктарга, мамлекетибиздин глобалдуу башталган ири иштерге кыйын болуп калат. Ошондуктан бул эки достун ынтымак биримдигине, ден соолугуна дуа кылып туралы. Эки дос президентибиз Садыр Жапаров, генералыбыз Камчыбек Ташиев өлкөбүзгө акыркы 5 жылда болуп көрбөгөндөй өзгөртүү, өнүгүү жаратышты. Ынтымагыңыздар түбөлүк ажырабасын деп билдирүү калтырган. Азырынча расмий органдар бул боюнча комментарий бере элек. Бул жөн гана элдин пикири да болушу мүмкүн, балким бул баары жакшылыккадыр. Албетте өзүңүздүн ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Ташиевтин өзү менен сүйлөшүп, ден соолугу кандай экен учурда? Ден соолугу жакшы экен. Ал жүрөгүндө 5 стенти бар да. 5 стенти бар. Ошол бир стент жылып кетиптир. Бир стент ошол как раз президенттен уруксат сурагам дейт. Уруксат сураганмын. Ошол 15 күнгө Германияга барып, ошол стентти кайта ордуна койдуруп, бир 10-15 күн барып лечение алып келейин деп жооп сурагам деди. Анан бир аз таанычын айтты го, ушу бир эме болуп мындай бир өздүк курам менен бир коштошо албай калды. Эң өкүнүчтүүсү ошол болду деп. Эми эки достун өздөрүнүн мамилеси да эми чакырып өздүк курам менен мен ойлойм сүйлөштүрсө керек, коштоштурса керек. Эми аягын өздөрү билет да, бизге караңгы. Биз Ош шаарында ондо дедиңер, биз оңдоп атабыз. Буюрса Ташиев мен билбейт экен, буюрса келип калат. Сиз дагы ар кандай чечимдерге макул болосузбу? Вообще мен президентибиздин чечимине биз макулбуз. Эгер азыр кетесин десе, я готов написать заявление, сейчас уйти. Сизди жумуштан алганга дагы, кеткенге да алгысы жок. Эч кимдин акысы жок. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Эми Ташиевдин коопсуздугун ким камсыздайт? Камчыбек Ташиевдин коопсуздугу президенттин тапшырмасы менен мурдагыдай эле мам органдар тарабынан камсыздалат. Мамлекеттик күзөт кызматынын төрагасы Сыргак Берди Кожоев Ташиев мурда эле кайтарууга алынган адам болгонун, мындай кызмат көрсөтүү улантыларын белгиледи. Эмнеге Жапаров менен Ташиевдин ортосунда ажырым пайда болгон? Эдил Байсалов өзүнүн соц баракчасы аркылуу соңку маалда эски саясий жүздөр генералдын атын жамынып өздөрүн тарых жаратуучу сезип алышканын жазды. Минкап төрагасынын орун басарынын айтымында чагымчылдардын тымызын аракетинен улам өлкөдө опурталдуу абал түзүлүүдө. Байсалов Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин ортосун провокаторлор ажыратканын белгилеген. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден
ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы. 2006 жылдары Кыргызстанда жаңы партия түзүлгөн. Бул партиянын аты Атажурттун түптөгөн түзгөн кишилер булар Садыр Жапаров, мисалы мен бир экинчи рядтарда турдум. Анан мен калп болбой эч качан Садыр Жапаровго дагы эч качан калп анан түнү мен ойлонуп чыктым. Кече түнү урматтуу Садыр Нуркожоевич президентибиз адагы жана чечимден кийин жакшы уктап атат да. Камчыбек Кыдыршевич Ташиев адагы ооруп атат. Адагы кыйналды да кечечи. Мен өкөнөн тең уктум да, анан өзүм атыман айтып кетким келет да, жоопкерчилик алгычы. Өкөө тең бирөө всенародно избранный президент. Камчыбек Ташиев кыргыз эл баатыры. Өкөө биригип чек аранын маселени чечти, эч качан чечишти. Экономиканы канча өстүрдү. Мен 60 союзда депутат болуп турганда биз 2 миллиарддан ашпачык бюджетибиз. Азыр расходный часть 10 миллиардга чейин. То есть бул 5 жылда болуп аткан ушундай көрүнүштөр да. То есть мамлекет жакшы нуктап атат, өнүгүп атат. Эми жумушта биз деле өзүбүздүн жакындарыбыз менен кээде айыз болсун издешки деп болсо андай мындай түшүнбөй калгандар болот.